Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романынын 9 бөлүгү. Таңкы саат 4:30 болуп калган эле. Роберт Бург жазуу столунун үстүндө жайылган факстын кагаздарын карап үнсүз отурду. Жанында Жесси фактыларды алдагы окуду. Огудай, эмне болуп жатат деге? Деп улам кайталай берди ал. Кичине кыңайсаңчы, деди эри. Жалгыз калгың келсе мен кетейин, бирок баары бир уктай албайм. Мындайда кайда уйку? Болуп жаткандын баары өтө олуттуу экенин мен түшүнгөм, бирок мынча татаалдашары оюма келген эмес. Эмне дээримди да билбейм. Ооба, Жесси, Энтони Юнгердин айткандары туура, эң туура. Борг ойлуу айтты. Аны бизге тагдыр жиберип отурат. Анын бир аракети жаңы муундун аракети. Бул дүйнөнү башкача кабылдоо. Аракеттене билүү деген ушул дароо сезилип турат. Мен өзүм макаладан башка макала өтө чоң болуп калды. Бүтүндөй бир бетте элейт. Эмне болот билбейм. Бир нерсе жасайт белем, ким билет. Биз экөөбүз үйгө жылчыксыз бекинип алдык. Бирок болуп жаткандардан таптакыр оолак боло албайбыз. Тегил ордоктун кылган кара ниет иши Ажаанитти агытып айдактаганы дебейсиңби? Ооба, Ажаанитти агытты. Ошол агытылган Ажаанит аябагандай тажаал. Ордок Филофей экөөбүзгө массаны атайын көкүтүп жатат. Сага каршы чыгып калган ушунча кишини ынандыра аларыңа ишенесиңби? Мен кайра тартпайм, далилдейм. Бирок натыйжасы кандай болот, айтыш кыйын. Кассандра эмбриондун феноменинин ачылышы калып алган түшүнүктөргө, азыркы жашоо ыңгайыбызга, ой жүгүртүүнүн көнүмүш стереотипине катуу соккурат. Кассандра эмбриондордун эсхатологиялык жообун моюнга алуу, демек, баштан аягына чейин баарынан мурда саясий, социалдык түзүлүштөрдөн, моралдык калыптардан күмөн саноо дегенди билдирет. Албетте, баардык стереотиптердин мындай кыйрашы эч кимге, боюна бүткөн аялдан тартып ордок окшогондорго чейин жакпайт. Жанагы агрессияга чейин жетип жаткан каршылык мына ошондон. Бирок алар Филофейдин өзүн агрессор деп жатышпайбы? Ооба, алар аны агрессор көрүп жатышат. Мага ал пайгамбар, башкаларга Азезил дилемма пайда болду. Биз мурдагыдай жалпы жалганчылыктын шартында эзелтеден кандай жашап келсек, ошондой жашай беребиз. Же Кассандра эмбриондордун саны көбөйүп бараткандыгынын себебин түшүнүп, кыямат кайымдын сөзсүз болушун алдын ала четке кагабыз. Адамзаттын алдында мына ушундай маселе турат. Филофей өзү жазып жатпайбы? Анын ачылышы кишилер үчүн асмандан дагы бир күн чыга калгандай эле күтүүсүз окуя. Бирок бул экинчи күн жашоонун кылымдардан бери калыптанып калган ыңгайын ойрондотуш мүмкүн да. Анын үстүнө силердин душмандарыңар Филофейди анын эксперименттери адам укугун бузгандык деп күнөөлөп жатышпайбы? Кеп эмес бекен? Муну кандай дейсиң? Жок, бул адам укугун бузганга жатпайт. Менин көз карашымда жок, бузбайт. Мен аны жаздым, окусаң болот. Кассандра тамгасын билүү бул биздин милдетибиз, коомдун милдети жана инсандын милдети, баарыдан мурда боюна бүткөн аялдын милдети. Эгер керек болсо, анын курсагындагы түйүлдүк эсхатологиялык белгилерди берип жатабы? Жокпу? Текшерип билүү анын милдети. Кассандра эмбриондорго тиешелүү статистикалык маалыматтар кийин барып, коомдун абалы жана өнүгүүсү жөнүндө билдирүүчү бирден бир кадырлуу социологиялык көрсөткүч болуп калат. Макул, мен сеники туура дейин, Роберт. Бирок ушунун баарын башкалар кабыл алышпасачы? Кокус, сен эч кимди ынандыра албасаңчы? Анда эмне болот? Көп нерсе жагдайга, жалпы кырдаалга байланыштуу болот. Энтони Юнгер туура айтат. Буга Филофейдин өзүн кийлигиштирүү керек. Анын башкы көзүрү Кассандра эмбриондордун жообунун эсхатологиялык мүнөзүн аныктаган илимий байкоолор. Ал ошол илимий байкоолорун элге жайылтышы зарыл. Ошонун баарысын бирге алып, биологиялык факторлордон тартып, андан келип чыккан философиялык тыянакка чейин дагы бир жолу эл алдында тастыктоо керек. Алсак пресс-конференцияда Филофей өзү түз эфирде болгону өтө маанилүү. Эгер Юнгер оюн ишке ашыра алса, укмуш болот. Мен толугу менен колдойм. Азыр мен
ага факс жөнөтөм. Калганын көрө жатабыз. Экөө тең унчукпай калышты. Халатчан, үрпөйүңкү, уйкусуз өткөргөн түндө жаактары шимилип, көздөрү киртиип кеткен. Өздөрү жат сыяктанып отурушат. Алар өмүрүндө биринчи ирет ушундай кооптуу түнгө кабылышты. Ал түн алардын күнүмдүк түйшүгүнөн сыртта турган. Аларды көздөй келаткан жоболоңдуу бир нерседен кабар берип турду. Аалам ушинтип, кайгы, касырет жана азап менен кеңейет. Сыртта жерге жарык кирип, таң атып калды. Кечегидей эле бүгүн да күн ачык. Күздүн күнкүдөй мээлүүн жана жагымдуу болчудай сезилди. Алыстан куштардын сайраганы угулду. Кайрадан таң саарда алыска учуп кетүүчү топ чогулуп жатты. Токойлуу дөңсөөнүн алдындагы гольф талаалардын үстүндө алардын кантип айланып жатканын, кантип океандын жээгин бойлой төмөн жакта шарпылдап шоокум салып жаткан ак чал толкундардын үстүнөн учуп, алыскы сапарга чыгышаарын Роберт Борк көз алдына келтирди. Алар менен кошо бул жерден учуп кеткиси келди, бирок анын алдында капысынан өмүрүнүн баш тарткыс иши болуп чыга келген нерсени улантуу турган. Жарык түйүн аларга кол шилтебегендиги, унутпагандыгы жана унуткусу да келбегендиги таң атаары менен белгилүү болду. Ал Чикагодагы кызынан келген факстан башталды. Эрика таң калып да чоочулатта жазыптыр. Түн бою телефон чалып ала албадым. Телефонуңар иштебейт, факсыңар бошобойт. Ата, эмне болуп жатат деги? Бул эмне кылганың? Чикаго ууду баары нааразы. Джон экөөбүз дал болуп калдык. Суранам, токтот, апа, атамды кой десең боло? Жессинин албетте жаны жайында эмес. Эмне кылабыз, Роберт? Сен атасысың. Кызың капалуу, анын боюнда бар. Күйөө баладагы куланган түрү жок. Мен аны түшүнөм. Джон, директорлук кеңештин мүчөсү. Ал мамилесин такташы керек. Биз ушуларды ойлобой кое албайбыз. Туура, баары туура. Борктун макул болбоого аргасы калбады. Бирок мындай кырдаалда мен эмне демекмин? Бул үй бүлө маселеси менен бүтчү иш эмес. Ошондой болсо гана атаганат. Сен ага санаркаба, Жесси. Мен Эрикага жазам, телефон чалам, түшүндүрөм, санасын тындырууга аракеттенем. Анан жаштардын дагы өз акылдары өздөрүндө болуш керек да. Албетте аларга бөтөнчө Джонго компаниянын өркүндөгөнү баарына маанилүү дечи, бирок автокомпаниядан тышкарыдагы жашоо бар, жана да андагы нерселер баардык жана ар бир адам үчүн маанилүү. Ырас, экөө жакшы жуп, ынтымактуу, ошондой эле болсун ылайым. Бирок өзүң түшүнөсүң, эгоизмдин, социалдык эгоизм дегендин кандайдыр бир чеги болуш керек. Ой, Роберт, сага лекция окутуп эле койсо. Болуптур, колуң бошогондо Эрикага факс жөнөтүп коюуну унутпа, деп коюп Жесси жүн кофтасын ийнине салып кетүүгө камынды. Юнгерден кеңешин омуюду. Келчү кишилерден тынчыбызды албасаңыздар экен деген өтүнүч жанага байланыштуу кечирим сурап жазган кулактандырууну илип коюу үчүн жөнөдү. Ал өздөрү үйдө мышык ит деп коюшчу. Иттин өзүндөй болбосо да ошого катуу окшогон бул саксайган мышыктын коштоосунда бөлмөдөн чыгып кетти. Жесси жанындагы мышык итке бир нерсе деп чачын тарапаратып, эшикти жаап чыгып кеткенде Роберт Борк түн бою отуруп бүтүргөн макаласын трибунга берүү үчүн факс отурду. Редакциянын кызматкерлери келгенде материал стол үстүндө жатышы жана дароо санга берилиши тийишили. Макала шашылыш басыларынан анын күмөнү жок болчу. Ал турсун Роберт Борк текст эч кандай өзгөртүүсүз, автор кандай сунуш кылса, дал ошондой басылсын деген талапты кошо жазып койду. Макала басыларынан Борктун күмөн санабаган себеби трибундун басуудан башка аргасы калган эмес. Филофейдин космостон жиберген катын басууга бел байлаган газета эми өз позициясынан баш тарта алмак эмес. Анын үстүнө ал өз кадыр баркындагы сактоого тийиш болчу. Газета минтип же бар, же жок болуп так кесе айткан учур бир жагынан мурда болуп көрбөгөн окуя эле. Бирок бул макаладан кийин эмне болору дагы бештен белгилүү болчу. Газетанын айланасындагы, Филофейдин айланасындагы, Эманын Борктун ысымынын айланасындагы кармаш таңдын алгачкы эле саатынан баштап аяосуз жана катуу болчудай туюлду. Ачыгын айтканда, алдыда өлбөгөн жерде калышчу кармаш турган. Ар бир операцияны белги берүүчү коңгуроо менен так уруп,
Сунуш кылынган тексти элпек сугунуп, факс барак артынан барак чыгарып жатты. Факсты берүүгө үлгүргөнү жакшы болду. Дөр заматта кандайдыр бир жоболоң башталганын Роберт Борг сезе койду. Үйгө жонун дүктүйтүп, үрпөйгөн мышыгы кирип келди. Ал сырттан жек көрүнчү жолбун дөбөт жолукканда ушинтип калчу. Бирок анын артынан Роберт терезеден кандайдыр бир кагаздарды жана картондорду кармап, террасада үйдү көздөй чуркап келаткан Жессини көрдү. Ал өңү башы кубарып, демигип кирип келди. Түрүнө караганда аны бирөө көчөдө муунтуп, ал болсо эптеп бошонуп качып келаткан экен дегидей эле. Эмне болуп кетти, деди күйөөсү ага эрксизден умтулуп. Роберт, бул бир укмуш, жүзү курусун. Сыртка чыксам, тиги бурчта кайдагы бир шүмшүктөр машиналарын токтотуп коюшуп турушат. Мына кара, эмнелерди чаптап салышканын. Жесси газеталар менен бирге сыртта дубалдан сыйрып алып, үйгө ала келгендердин баарын боек менен шашылыш жаза салынган уят сыйытсыз, одону кордолгон жазууларды стол үстүнө таштады. Аларды карап көрүп, Борг көзү да шалдая түштү. Боргтун биздин көчөдө жашаганынан уялабыз. Кошуналарыбыздын бири жазса керек. Анан аялдарды жек көргөн, курсактагыларды куураткан Борг биздин Нью-Берриден чыгып кет. Нью-Берринин феминист аялдары Боргту жек көрөт. Башкалары мындан жаман. Борг шүмшүк, Борг КГБнын агенти. Боргту атып таштоо керек. Мага кабылчу болсоң, карыя, муунтуп өлтүрөм. Кассандранын эмбриону. Демек таң атпай баштайлы дешкен экен, деп кобурады абдырап калган Борг. Таң атпай? Көрүп турбайсыңбы таң атпай? Эми мунун арты эмне болмокчу, Роберт? Эмне болмокчу? Бул акылга сыйгыс иш болду го? Роберт Борг аркасына алган эки колун ооруганына карабай, караштыра кармаган бойдон бөлмөдө аркы терке басты. Баарына даяр турушубуз керек, деди ал аялына кыйкырып жиберүүгө аракеттенип. Каны кайнап турган чакта сабыр күтүү дагы өтө кыйын эле. Башталышы ушул болгон соң жакшылык күтпөө керек. Кечеги митинг болбогондо мунун баары аздыр көптүр цивилизациянын чегинде өтүшү мүмкүн болчу. Жанагы жин урган ордок көктүп жибербедиби? Тиги бурчта тургандарды сен көрө элексиң да? Жесси сыртты жаңсады. Турган турпаттары жаман, түрлөрү суук, машиналардын жанында чылым чегип турушат. Мен буларды дубалдын боорунан сыйрып алып жатсам, мага ышкырышып, каткырып күлүп жатышат. Түрлөрүнө караганда кимдер сыяктанат? Ушул жерликтерби? Кайдан билейин, баягы эле джинсы куртка кийгендерден? Арасында аялдар да бар сыяктуу. Түшүнүктүү, деп койду күбөрөп Борг. Түшүнүктүү эч нерсе жоктугуна карабай. Полицияга кабарлаш керек, Роберт. Полицияга чалчы, чара көрүшсүн. Шашылбай кое тур, чалганга үлгүрөбүз. Күтө туралы. Эгер бир нерсе болсо, анда албетте. Мындан артыкта бирдеме болмокпу? Болчусу болгон ушул да. А сен кое тур дейсиң. Жесси стулга отура кетти да кайрадан ыйлап жиберди. Жесси жаным, ушул да болот бекен? Сабыр кылчы, деп Борг анын үстүнө үйрүлүп, шаштысы кете кобурады. Жесси болсо сүйлөөгө дарманы келбей солуктай берди. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук? Мен азыр дар алып келем. Азыр Жесси, сабыр кылчы. Мен азыр келем. Ал Жесси жаткан бөлмөгө дарыга чуркады. Калдастап баратып, каалгага урунуп алды. Ушул учурда бурчта ушаланып жаткан кагазга көзү түштү. Жесси келе жатып, жанагы кагаздардын бирин ыргытып жибергенин ал түшүндү. Жесси ушунча алдастаганына карабай, ири көрбөсүн деп ыргытып жибергидей, бул кагазда эмне бар болду экен? Ал ала коюп окуду да түшүндү, көзү караңгылай түштү. Борг, көчүгүңдү Филофейге тосуп бер. Тиги кургурга космосту катын деген жок эмеспи? Анан ошого жараша сүрөт тартылган. Төмөн жагына салам, Кассандра эмбрион. Ал куроого өзүнүн баягы ээн багына кандайча чыгып кеткенин билбей калды. Моралдык жактан басмырлоого алдырбайын, кем акылдыгынан жана сокурлугунан эмне кылып жатканын билбеген адамдарга кечирим берейин. Мындай ыпластыктан жогору турайын деп, ал өзүн канчалык ынандырганы менен көңүлү жайына келбеди. Эми мына, анын башына эң бир бийик ойлор келген жана ички туюмуна сөз менен түшүндүрө алгыс түбөлүктүүлүктүн түкшөмөлү караңдаган. Анан аны түшүндүрүүгө аракеттенип, кумга кандайдыр бир купуя сырдуу чиймелерди чиймелегенде,
Аялы шылдыңдап күлгөн жерде Минтип айвандан бетер кордолуп, басмырланып, башын өйдө көтөрө албай отурат. Бул эмне? Анын ак сөөктүгү жана курагына ылайык келбеген байоо айкөлдүк үчүн тагдырдын шылдыңдаганыбы? Көрсө ал тажрыйбасыз турбайбы? Турмуш ушунчалык таш боор кекчил экенин билчү эмес турбайбы? Мына эми улгайып калган чагында Минтип боктуу таяк башына тийип отурат. Көтөрүлүп келе жаткан күн ага бары жогу бирдей, керексиздей сезилди. Эч нерсе көргүсү, эч нерсе уккусу келбеди. Ал эмнегедир үйдөн кармай чыккан газетаны жаза салды. Бул жергиликтүү Нью-Берлик газетанын шашылыш чыгарылган саны болчу. Ал капкандагы карышкыр болгонуна дагы бир жолу ишенди. Биринчи бетинде Оливер Ордоктун шайлоо алдындагы митингден кийин берген пресс-конференциясынын отчету басылган. Материал Associated Press'тен алыныптыр. Трибунада колун албут шилтеген Ордоктун фотографиясы бирөө эле эмес кеңири планда берилген. Алдында ири ариптер менен бадырайта жазылган анын сөзү генофонду большевиктик тазалоого жол жок. Мейлеген бутасын кара. Филофей орус, демек сөзсүз большевик. Сандыраак, бирок ишенерлик. Дубалдын бооруна чапталган барактардын бирөөндө эмне үчүн Боркту КГБнын агенти деген эми түшүнүктүү болду. Баары булганган бир булактан чыгып жаткан тура. Бул тууралуу сүйлөгүсү да, ойлогусу да келбеди. Көңүлү эңшерилип, жашоо опосуз көрүндү. Ал жанынан аялынын үнүн угуп бурулду. Ыйдан эки көзү шишиген Жесси кайрат кылууга бел байлаган сыяктуу. Энтониден азыр эле шашылыш факс келди, мына, деп Жесси эринин жанына отурду. Мистер Борг деп жазыптыр Энтони Юнгер. Биз телефон менен тезинен сүйлөшпөсөк болбойт. Суранам, телефонуңарды иштетип байланышыңыздар. Сөз космос менен телебайланыш жөнүндө. Аны ишке ашыра алсак, анда биз элдин көзүн ачабыз. Сүйлөшүшүбүз керек. Биз техниканы сиздин үйүңүзгө орната алар бекенбиз? Мистер Борг бизге бардык жактан чабуул кое баштады. Бирок башыңызды төмөн салбаңыз. Мен 10 минуттан кийин чалам. Сиздин Энтони Юнгер. Бул жакшы кеп. Энтони ишке киришкен экен. Борг жандана түштү. Дегеле телефондорду иштеткилечи, Жесси. Чалса чала беришсин, андан баары бир кутула албайбыз. Кулак мурун кескендей болуп тунжурап отурганда эмне? Аның да рас. Жанагыга удаа келген дагы бир факс мына, деди Жесси. Бул университеттин ректорунан экен. Мистер Борг, сиздин кызыкчылыгыңызды ойлогондогу өтүнүчүм, лекция окуу үчүн университетке келбей эле коюңуз деп жазыптыр ал. Түшүнүктүү баары, деди Борг. Жүрү телефонго. Ошол каргашалуу таңда Энтони Юнгердин чалган телефонунун коңгуроосу жарык нурдай сезилди. Мистер Борг, сиздин үнүңүздү укканыма кубанычтамын. Факс жакшы, бирок үндү угуу андан да жакшы. Албетте, аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы деп Борг чыйрак жооп берүүгө аракеттенди. Менин сайыбым Жесси да сага салам айтып жатат, Энтони. Абдан жакшы, ыраазымын ал кишиге. Бүгүн баарыбыз көрүшөбүз го деген ойдомун. Өтө жакшы болор эле. Сөз сенде, Энтони, сунушуңду айт. Сенин түндөгү факсың бизди зындандан сууруп чыккандай болду. Ошентип өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк болбой калды. Кана эми эмне кылмакпыз? Келечеги болор бекен? Иштин кеңири программасы бар. Бирок баарыдан мурда сизге айтып коерум. Сиз билип алыңыз, мистер Борг. Редакцияга жиберген сиздин макалаңыз балким эмдигиче космоско Филофейге берилип жатат. Мен аны бир нече минуттан кийин тактайм. Бул Филофейди космогенетика боюнча анын жердеги алгачкы өнүгү менен. Мен сизди ушинтип атап коеюн, тааныштыруу үчүн эле жасалып жаткан жок. Ошентип Филофей мүмкүн эмдигиче сиздин текст менен таанышып жатат. Биз телебайланыш уюштуруп, Филофей экөөңүздөрдүн катышууңуздар менен пресс-конференция өткөрөлү деп жатабыз. Энтони, садага, бул оюң ченемсиз экен, бирок аны кантип уюштурарыңды элестете албай турам. Анын үстүнө убакыттар болсо минтип. Анын жарасы жеңил, мистер Борг. Мен жалгыз эмесмин. Менин ишенимдүү досторум, кенен байланышым бар. Трибун толугу менен биз тарапта. Ал керек болсо өз жаны үчүн иштеп жатат. Бирок эң башкысы телебайланыштын бардык ретрансляторлору муну дүйнөлүк окуя катары көрүп,
өтө кызыгып жатышат. Ал эле эмес, алар муз тепкендерден күтпөгөн жерден түшүүчү арбын пайданы эсептеп жатышкан кези. Ошондуктан жан аракетке түшүп иштешүүдө. Түшүнбөдүм, муз тепкенин ким? Кечирип коюңуз, одоно салыштырып койдум көрүнөт. Ооба, биз муз үстүндөбүз. Болуптур, аны кое туралы азыр. Кечиресиз, мен өзүмдү токтотуп жатам. Убакыттар, сөзүмдү машинадан улантайын. Биз сизге Нью-Бериге баратабыз. Биз төртөөбүз. Мен жана дагы 3 жигит. Космостук байланышта мыкты жөндөшкөн адистер. Ошентип төртөөбүз 2 машина менен баратабыз. Машинанын бирөө техника менен жабдылган джип фургон. Калгандарын жолдо баратып түшүндүрөм. Биз Нью-Бериде 40 мүнөттөн кийин, мүмкүн андан да мурда болобуз деп ойлойбуз. Картадан болжогонума караганда сиздин үй Конферанс деген супермаркеттен жарым миль ары турат, ушундайбы? Ооба, туура 3 квартал ары. Окей, демек биз жолго чыктык. Ушинтип шылдыңдап күлөбүз. Мен штабтын начальниги, Филофей космос маршалы. А сиз? Мен Джессинин карамагындагы подполковникмин деп Борг сөз таап кетти. Баса 1 мүнөткө, Энтони. Убакыт кыска экенин билем. Сен жаш жигитсиң. Анан дегеле эсиң алып кой, мен үйүмдөн ишке ашырылуучу космостук байланыш боюнча чыгымды мен өзүм ойнума алам. Кечирип калдыңыз, мистер Борг. Кызыккан телекомпаниялар баарын өздөрү каржылайт. Алардын өздөрүнүн көздөгөнү бар. Кабатыр болбоңуз. Анан калса, менин колумдан да бир нерсе келет. Менин атам белгилүү адвокат болчу, ошондуктан ал жагын ойлонбой эле коюңуз. Андан көрө Кассандра эмбриондор жөнүндө, Филофей жөнүндө ойлоңуз. Ордок жөнүндө деп кошумчалады Борг. Биринчи кезекте ал дагы билегин түрүп ишке киришти. Аны жолго чыкканда айтам. Баса, мистер Борг, кечирип коюңуз, бирок сизге жана сиздин жубайыңызга да үйдөн сыртка чыкпоону сунуш кылар элем. Ал турсун супермаркетке дагы. Чыдай туруңуздар. Бүгүн болбойт. Биз баарын ала барабыз. Биз чыктык. Бир аздан соң ал жолдон чалды. Ушул 2 коңгуроонун аралыгындагы бир аз убакыт Боргтун жубайы экөөнө бир кылымдай. Жүк оокаттарыңды көтөрүнүп поездге отурганда буга чейинки болгондун баары артта, горизонттон ары жок болгондой, а поезд болсо дали ордунан козголбой тургандай, убакыт жылбай туруп алгандай сезилди. Алардын жашоосу эми башка, бир окуядан экинчи окуяга чейин минуталар менен өлчөнгөн катаал арым алганын, алардын тагдырынын мерчемдүү учуру жакындап келатканын экөө капысынан түшүндү. Кандайдыр бир сырдуу, кандай болору белгисиз тагдырга эмес, аларга жакын кирип келген кара санатай күчтөрдүн ой максаттарынан жана аракеттеринен келип чыккан тагдырга туш болорун түшүнүштү. Биз автобанга чыгып баратабыз деп кабарлады Энтони Юнгер. Кыймыл кадимкидей тыгын көрүнбөйт. Болжогон маалда барып калабыз деп ойлойм. Аңгыча иш жөнүндө сүйлөшүп туралы. Кулак сенде, Энтони, сыртта эмне болуп жатканын билгиң келет? Биз Жесс экөөбүз баарынан кол үзүп калдык. Жада калса телевизор менен радиону дагы өчүрүп койгонбуз. Мистер Борг, чынын айтайын, абал өтө оор. Сиз билип алышыңыз керек. Бардык жерде, бардык өлкөлөрдө абал бирдей, массалык түрдө нааразычылык. Да, деп күбөрөдү Борг трубкага. Энтони, менин билишимче, кишилер Кассандра эмбриондорду турмуштагы болгон чындык катары кабыл ала албай жатышат. Ооба, албетте, бул психологиялык жактан өтө оор сокку дечи. Буга чейинки жашоонун бардык негизинен түп тамырынан бери кайра кароо зарылчылыгы келип чыгат. Андан көрө шектенүүнүн уу жыланын четке кагып, жанчып салган жакшы. Туура айтасыз, деди Энтони. Мен муну мындайча салыштырар элем. Мисалы, Сан-Францискодагы көпүрөнүн конструкциясынан жаракка кеткени табылыптыр дейли. Бирок азырынча өтө берүүгө болот. Анан ал жөнүндө ойлоп эмне кереги бар? Жүктөрдү тез-тез көбүрөөк ташып өткөрө берүү керек. Ал эми көпүрөнү эмне кылууну кийин башкалар ойлосун. Бирок мен сиздин көңүлүңүздү бир нерсеге бурайын дедим эле. Мистер Борг, азырынча жолдо убакыт барында. Операторлордун бири рульда, ошондуктан мен сиз менен жайма-жай сүйлөшө берсем болот. Анан сиздин көңүлүңүздү бир кызыктай нерсеге бурайын. А сиз өзүңүз тыянак чыгарыңыз. Мен газеталарды барактап чыктым. Радиодон угуп, телевизор карадым да, Филофейдин ачылыштарына карата терс душмандык тенденцияны байкадым. Филофейдин ачылышы улутчул ар намыска катуу тийиптир. Бул Израилде израилдиктердин
генофондун ушинтип жок кылууга жасалган аракет катары кабыл алынды. Тапкыч нурларга каршы калканч табуу, Филофейдин нурландыруусун жок кылуучу бир нерсе ойлоп чыгуу керек деген ураан ташталды. Россияда болсо өтө күчтүү каршы чыгуу кыймылы Филофей тезинен космостон түшүрүлсүн. Ал эч кандай манах эмес, анан эң башкысы бизге бир эле кайра куруу жетишет, Гайдардын реформалары эле жетишет. Эми орус элинин генетикалык жактан кайра курулушуна жол бербейбиз. Филофей бул космостогу Горбачев. Ал Америкага сатылган киши, ал Россияны чөгөлөткөнү жатат деген талаптарды койгон ураандарды көтөргөн демонстрацияга айланды. Окуя мына ушундай өнүгө баштады. Бул өтө кайгылуу, угууга оор көрүнүш, жаным кейип жатат. Эмне кылуу керек, Роберт Борг? Карбаластап калды. Сиз андан аркысын угуңуз. Кытайда коркунучту таптакыр башкадан көрүшүптүр. Бул алардын демографиялык артыкчылыгынын маанисин жокко чыгаруунун жолу эмес. Алардын урааны демографиялык культивацияга жол бербейбиз. Индияда болсо Кассандранын тамгасы ритуалдык белги менен боелсун деген чакырык ташталды. Ой деп таң калды Борг. Деги эмне болуп баратат, Энтони? Бирок мени баарынан көбүрөөк таң калтырган башкасы. Мистер Борг, кызык. Сиз буга эмне дээр элеңиз? Гамбургда баягы атактуу порттун тегерек четинде акмалап жүрүшчү сойкулар менен сутенерлор чаңырып каршы чыгышты. Сицилияда мафиозилер Палермонун жээги менен мындайча айтканда бүткүл элдик жүрүш уюштурушту. Латын Америкасында стихиялык мүнөздөгү көп сандаган каршы чыгуулар бөтөнчө жашыруун көк нар өсүмдүктөрүн айдашкан райондорунда болууда. Жада калса парно индустрияда четте калган жок, ал дагы каршы чыгып жатат. Ооба, террористтик уюмдар, ар кандай революционерлер баары таптакыр каршы. Эгер Филофей кол жеткен жерде болгондо, анда алар аны, демекчи, ар кайсы өлкөлөрдөгү аскерий чөйрөлөрү дагы өтө нааразы. Баарынан түшүнүксүзү, кинобоевиктердин продюсерлери нааразычылык билдирип жатышат. «И дебейсизби, Энтони?» деди Роберт Борг. Бул жерде корпоративдик, профессионалдык үйүрдөштүк билинип турат. Кандай үйүр болбосун, жашагысы, көбөйгүсү келет. Мен ушундай дээр элем. Ал эми Кассандра тамгасы алардын чекесине чыккан чыйкан. Келечекте алардын керексиз болуп калуу коркунучу турат. Коомдо бул үйүрлөрдүн көбүнө талап солгундап калат. Ошентип өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонду. Үйүр оңтойсуз кырдаалды сезди. Мен аларды түшүнөм. Алло, Энтони. Жакшы угулбай калды эмнегедир. Мен сизди эң сонун угуп жатам. Айта бериңиз. Сиздин оюңуз өтө кызык. Мына ушундай, ооба, угулуш оңолду. Айта берейин. Эгер Филофейдин ачылышынын таасири астында адам баласынын менталитети өзгөрсө, эгер адамзат пендеси дайыма эмбриондордун берген белгисине кулак түрүп, өзүнө башкача караган болсо, анда индивидтин өзүн терс жагынан көрсөтүүгө ыңгайлашкандыгы азаят. Ошондо кардарга талап болбой калган коомдо сутенерлукту кесип кылуучу адам да болбойт. Гамбургдагы эле эмес, сойкулардын мурдагыдай ар түрдүүлөрү да болбойт. Мафия ошонун эле өзү, бандитизм, кылмышкерлик баары байланыштуу. Алар Кассандра тамгасы уят эмес, эскертүү болсо, эң башкысы адамдардыкын такай өзүн өзү өркүндөтүүсүнө демөөр болсо, муундардын алдын ала жасаган аракеттеринин натыйжасында индивидтин өзүн терс жагынан көрсөтүүгө генетикалык ыңгайлашкандыгы жок болсо, анда азыркы баштан өтүп жаткан кризис акталат. Эрксизден суроо туулат. Мистер Борг, ушул ойлоруңузду космостук телебайланыш учурунда ортого сала алар белеңиз? Ортого салууга эмнеге болбосун? Маселе башкада. Мени кулак салып угушаар бекен? Анткени жанагы сен айткан каршы чыгуучулар өздөрү жеңилип берүүдөн коркушат да. Бейкуттуктан ажырап калуудан коркушат да. Анткени андан ары ой жүгүртүү түп тамырдан бери өзгөрүшү тийиш. Ал жанагы Кассандра эмбриондор инстинктивдүү түрдө ушунчалык чоочуган жашоодогу бардыгы пластыкты, арампөштүктү четке кагат. Аң сезим анан калса, моралдык жакшы ниеттүү каалоолорго байланыштуу өзгөрбөйт. Аман калуу менен прогресстин жападан жалгыз реалдуу шарты ошол болот. Азыркы шартта ушунун баарын көз алдыга келтирүү дагы мүмкүн эмес. Баса, мистер Борг,
ар кандай диний коомдордун каршы болуулары жөнүндө көптөгөн маалыматтар түшүп жатат. Ал түшүнүктүү нерсе, Кассандра тамгасы табиятында бирдей даражада мүлдө баарына тиешелүү. Бул мааниден алганда Кассандра эмбриондордун реакциясы универсалдуу, адамзаттын топторго, блокторго, агымдарга, өзгө жана жатка бөлүнгөндүгүн пайдаланган, мындай бөлүнүүчүлүктөн жана карама каршы туруучулуктан руханий митечилик кылган күчтөргө Кассандра эмбриондордун кылдай кереги жок. Кассандра эмбриондор булар үчүн жолтоо, каргаша, сектанттык эмес жалпы проблема. Андай күчтөр Филофейди жана анын ачылышын бардык тилде алынын жетишинче жамандашат. Ошондуктан мени таң калтыраар эч нерсе жок бул жерде. Мен сиздин бул оюңузга да кошулам, мистер Борг. Бул сүйлөшүү менин көзүмдө мурдагыдан да көбүрөөк ачты. Кечирип коюңуз бир мүнөткө. Мени код боюнча телефонго шашылыш чакырып жатышат. Жок, сиз трубканы койбоңуз. Эмне экенин мен азыр билейин. Анан сөзүбүздү улантабыз. Алло, кандай жаңылыктар? Ошондойбу? Саат баскырдыкы. Жаман кабар экен. Баары түшүнүктүү. Аракет кылабыз. Мистер Борг, кечирип коюңуз. Алынган маалыматка караганда кырдаал кыйындап баратат. Мен сизден жергиликтүү полицияга чалып, супермаркеттен сиздин үйдү карай демонстранттардын чоң тобу жөнөгөнүн эскертип айтып коеруңарды суранар элем. Сиздин терезеңиздин түбүнө туруп алышып, нааразычылык билдиришери, кыйкырып өкүрүшөрү бул турган иш. Жарайт, Энтони, мен азыр полицияга чалам. Аялым байел айткан, мен өзүм эмнегедир камырабай койдум. Бизге таң эртең эле ар кандай баракчаларды дубалга чаптап салышкан. Жесси азыр өзү барып полицияга чалат. Ооба, мистер Борг, сактыктын чарасын көрүп коюу ашыктык кылбайт. Анын үстүнө мага азыр эле кабарлашты. Сиздин макалаңыз басылган трибун окурмандарга ташталыптыр. Шашылыш чыгарылган саны. Ошондойбу деп жиберди санаасы ордунда болбой турган Роберт Борг. Демек гезитчилер убакытты текке кетирген эмес экен. Өзүнөн өзү түшүнүктүү. Сиздей белгилүү футурологдун ар бир сөзү азыр алтынга барабар. Албетте макаланын айланасында эми ар кандай талаш тартыш болот деңизчи. Бул камоодо калган Сепилден биринчи атылган Замбиректин үнү. Бирок бул ордокту көздөй атылган жападан жалгыз дүрмөт дагы. Мен буга катуу капа экенимди жашыра албайм. Сиздин позицияңызды бөлүшкөн кишилер бар жана алар аз эмес деп ойлойм. Кассандра эмбриондордун феномени акылга зерек интеллектуалдарды ойлондурбай коюшу мүмкүн эмес. Бул биздин өзүбүз түшүнүп билүүбүздөгү бурулуш учур эмеспи? Тарыхта качан мындай болду эле? Анан бул кубулуштун маанисин түшүнгөндөрдүн баарынын жазында бакта сайраган чымчыктай чечекей чеч болуп жарпы жазылышы керек эле. Бирок тилекке каршы интеллектуалдардын басымдуу көпчүлүк шары катуу агымга каршы барууга даабайт. Мен муну бөркүмдөй эле көрөм. Элитардык субъект дегениңиз ушул сүрмө топко каршы? Жок, барбайт. Үнүн өйдө чыгара албайт. Далдада күтүп турат. Бул учурда ордок колуна факел алып чуркап, акыл эс менен жан дүйнөнүн өртүн, дүйнөлүк өртүн жагып жүрөт. Караламан калкты өзүнө тартып, көтөрүп чыгууга үлгөрдү. Баары ураан чакырып, аракет кылууга, сүрмө топко барып кошулууга ашыгууда. Сойкулар уюшкан түрдө митингге чыгып жатышса, башкалар жөнүндө эмне айтмакпыз? Энтони, кечирип кой. Мен жашы улуу адам катары сөзүңдү бузуп коеюн. Сен али өтө жашсың жана сойкулар жөнүндө айтканда сенин күлкүң келгенсип турат. Мен аны түшүнөм. Мага болсо бул өтө кайгылуу сезилет. Албетте бардык эле мезгилде алардын жүрүм-туруму кылган иштерине жараша болуп келген. Бирок мындайды сойкулар топтоо менен эл алдында нааразычылык митингисине чыкканды кечирип кой, мен эч качан уккан эмесмин. Аларга мүнөздүү, алардын кесиптик кашкалыгына жана менсинүүчүлүгүнө карабай, бечара сойкулар ушул жерде да өздөрүнүн жашоо жагдайына көз каранды экендиктерин сезишиптир. Ачырында Кассандра тамгасы бул мына ошолорго окшогон генетиканын чытырман токоюнда соолгон гүлдөргө боздоп ыйлоо эмеспи? Аларды митингге саясий сутенорлор азгырып чыгарды. Башкаларды азгырып чыгарганда ошолор азыр бөтөлкөдөн өзү чыгарган жинди ордок эми өзү башкара албай калды деп ойлойм. Мисал келтирүү үчүн алыс барып кереги жок. Мына жолдо эмне болуп жатканын көрүп турам.
Бизди кууп өтүп жаткан машиналардын көпчүлүгү дал ушул сизге, Нью-Берге зуулдап баратышканын сезип жатам. Анан машинадагылардын дээрлик баары мага окшоп телефондон бир нерсе деп кыйкырышууда. Ырайы бешенесинен жакшылыктын шааны билинбейт. Ар бир машинада эл толтура. Мага айтышкандарына караганда, булар супермаркеттин жанындагы машина токтотуучу жайга чогулушат экен. Ооба, Энтони, ал жер ушуга окшогон жыйындар үчүн өтө ыңгайлуу. Ошол жер эле болсо эмне? Кечирип коюңуз, мени дагы алаксытып жатышат. Алло, угуп жатам. Ооба, Энтони Юнгер, менмин. Угуп жатам, түшүнүктүү? Ооба, айт, угуп жатам. Ошондой болот деп ойлогом, жарайт. Мага дайыма билдирип тур. Түшүндүм, окей. Мистер Борг азыр эле мага кабарлашты. Нью-Йорктун көчөлөрүндө жык-жыйма демонстранттар. Бөтөнчө Бириккен Улуттар уюмунун имаратынын алдында эл көп жыйналыптыр. Полиция арак туруштук берүүдө. Демонстранттар Филофейди космостон алып түшүүнү талап кылып жатышат. Бул эми эл аралык акция? Мүнөздүү жагы, алдыдагы акыркы күндөрү Кассандра тамгасы менен белгиленген кош бойлуу аялдар келатышат. Алар чекелерин боешуп, карагыла, бизге Кассандра тамгасы басылган, бизди сактап калгыла деген плакат көтөрүп алышыптыр. Анан көптөгөн эркектер жана аялдар тилектештигин билдиришип, чекелерине кайчы белги коюп алышып, кошо келатышат. Кырдаал мына ушундай. Ооба, Энтони, калп айткан менен болобу? Иш кыйын. Жолукканда сүйлөшөбүз, жакында келип калабыз. Эң башкысы, мистер Борг аппаратураны орнотуп, Филофей менен байланыш түзүү, андан кийинкисин чогуу ойлонуштурабыз. Күтөм, Энтони, үйдүн жанынан кандайдыр бир үндөр угула баштады. Жесси гаражды жапканы кетти. Терезеден көрүп турам, кимдир бирөөлөр бассейнге таш ыргытып, хулигандык кылып жатышат. Полиция азыр келип калууга тийиш, күтүп жатам. Баса, Энтони, кечирип кой, Филофей менен байланышты жөндөөгө канча убакыт кетет? Балдар айтып жатышат 1 саатка чамалуу, мүмкүн бир аз узагыраак. Иш көргөзөт. Ошонто сиз мындайча айтканда Филофей менен көзмө-көз сүйлөшөсүз. Мага кабарлашты, ал факс боюнча сиздин макалаңыздын текстин алыптыр. Стратегия жана тактика. Пресс-конференцияны кантип өткөрүү жөнүндө сүйлөшүп алуу керек. Келгенде дагы сүйлөшөбүз да. Бир аздан кийин барабыз, күтүңүз. Көчөдө ызы-чуу күч алды. Машинадан чыккандардын жана супермаркеттен бери жөө келаткандардын да шашылганы терезеден көрүнүп турду. Чогулгандар короонун сыртындагы бактардын түбүндө бир нерсе жөнүндө кызуу сүйлөшүп, боек менен чампаланган плакаттарды жана чакырыктарды эми көрүнүп кармап турушту. Баарынын темасы бир, ачыктан ачык коркутуп үркүтүү. Борг сага сооп жок. Жалган илемди жайылткан желмогузду жаткан жеринде жайлайбыз. Профессордун чекесине Кассандра тамгасын басуу керек. Адам укугун тебелеген, өзү тебеленди да калат. Биз илимдин террористине чыдоого милдеттүү эмеспиз. Борг шайтандын шапалагы. Филофей менен Боргду биз түбөлүккө таңабыз. Жана башкалар. Санаасы бир ордунда эмес Борг ойлоно берди. Булар кимдер, бул кишилер? Эмне себептен булар бул жерге жапа-тырмак кирип келишти? Мурда билишпесе, көрүшпөсө, бири-биринин бул дүйнөдө бар жок экенинен кабары болбосо, эми минтип мезгил сааты келип жолугуп отурушат. Эми алар кандайдыр бир окуя болушун күтүшүп, көчөдө уу-дуу, каралар, актар, эркектер жана аялдар, жаштар жана карылар, биринде үн жаңырткыч, биринде фото жана киноаппаратура бар. Көпчүлүгү радио телефонду. Алар кимдир бирөөлөр менен кызуу сүйлөшүүдө. Бул күчтөр Борг мурда живопистик полотнолордо, театрлардын сценаларында жана киносюжеттерде чагылдырылганын көрүп, тарыхый изилдөөлөрдөн, теориялык макалалардан окуп жүргөн. Анын авторлору караламан топту сүрөттөп жазып, анын жүрүм-турумун болжоп болгустугунун себеби эмнеде экендигин түшүнүүгө аракеттенген. Баягы күчтөр дал ушулар экенине ишенүү ушунча таң калыштуу, ойго келгис нерселе. Эми мына баягы караламан топ деп аталган немелер бул жерде турушат. Алар тегерете курчаган тосмого кыналышып, кадала карап турушат. Терезеден өңдөрү көрүнөт. Булардын каалабаганы кайсы, көксөгөн эмне болушун күтүп турушат. Алардын колдору көзгө көрүнбөй факел. Варфамалей түнүнүн эстафетасын жагууда. Алардын буттары Рим козголоңдорунун канга боелгон таштарына урунууда.
Төбөлөрүндө уусун төгүүгө аракеттенген быкпырдай кайнаган жапайы аарлардын үнү ызылдайт. Бул алардын күнөөсүбү же баштарына түшкөн кара кырсыкпы же кандайдыр бир зулум күч аларды жазалоо үчүн бул жерге айдап келдиби? Эмне кылуу керек? Кече жакында эле өлчөөсү өзү менен кеткен фюрерди көргөндө кубангандыктарын жана берилгендиктерин билдиришип, аянттарда 100 миңдеген алкымдан чыккан үн менен жер сууну бузуп айкырышкан. Анын колу шилтенээри менен батышка да, чыгышка да, түндүккө да, түштүккө да тезинен кан кечип агыткан итти жулунгандарга эмне айтмакчысың? Кече жакында эле ыштанына заара ушатып жибергенче жакшы көргөн кишисин көзүнүн кыйыгы менен болсо дагы бир карап алуу жана ошол замат аны менен кошо тиги дүйнөгө аттана берүү үчүн айтылгандардын жана даргасылгандардын континенттердин үстүнөн кара куюн болуп учуп кетүү үчүн Сталиндин табыты алдында бири-бирин тебелеп өлтүргөндөргө эмне айтмакчысың? Кече эле түнкү Тигранды түп көтөрө дүрбөп, жер сууну бузган кыйкырык чуу менен ташбаранга калып өлүмдөн качкан Ирандын Шахиншахы учуп чыгып бараткан авиалайнерди аз жерден шассисинен кармап кала жаздагандарга эмне айтмакчысың? Акылынан адашкан караламан сүрмө топ учуу талаасында дагы далайга чуркады. Асманда улаан бийиктеп бараткан самолеттун оттору өчүп жанып баратты. Адамдардын алы жетпеген жылдыздар асманда жымыңдап турушту. Өктөсү ичинде калган тигилер күйүп-бышып, жер тепкилеп, алиги самолетту тезинен кайра кондуруп берүүнү Алладан жалынып суранып турушту. Эми ошол сүрмө топ бул жерде, анын үйүнүн алдында жаңы айкайлашууну күтүп турат. Ал терезеден карап турду, жанында Жесси. Алардын сүйлөшүүсү эмнегедир абасыз мейкиндикте калкып жүргөндөй сезилди. «И десең, Роберт, булардын чындап эле түрү жаман?» «Мындан жаман болушу мүмкүн эмес. Эмне кылышыбыз керек?» «Менин оюмча алардын алдына чыгышым керек, баруу керек». «Бул эмне дегениң, Роберт? Сенин акылың ордундабы?» «Ордунда эле турат. Мен азыр жашынып жатат деп түшүнүшпөсүн. Козголоң генетикалык деградацияны токтото албасын. Тескерисинче зордук кайра кыямат кайымдын болушун тездетерин түшүнүшсүн деп жатам. Кассандра тамгасы бул бизге ташталган тагдырдын кара таш экендигин айткым келет аларга. Кассандра эмбриондор билдирген ар бир белги биздин баарыбызга тиешелүү. Эгер биз ушуну түшүнсөк, анда айла табылат, үмүт болот. Алдыда эмне бар экенин көрүү үчүн артка кылчайуу керек. Калети жок, бирок элден мурда ойлончу, Роберт. Сен муну кимге айтып түшүндүргөн жатасың? Бул университеттеги лекция эмес да. Сени ким угат? Булар сени угалы деп келишкен жок бул жерге. Менин башка аргам жок. Ал эмне дегениң? Сен өзүң айтпадың беле? Азыр Энтони космос менен байланыш түзөт, сен Филофей менен көрүшөсүң. Анан экөөң баарын сүйлөшөсүңөр. Кечинде болсо Филофей экөөңөр пресс-конференция өткөрөсүңөр да проблема тууралуу өз көз карашыңарды ортого саласыңар. Анан кишилер акыры силердин аларга жамандык каалабаганыңарды түшүнүшөр деп ойлойм. Сенин айтканыңды угуп жатканда сеники туура сезилет мага, Жесси, бирок сени угуп жаткан учурда гана. Анткени тигил тургандар пресс-конференцияны күтүшпөйт. Булар бугун дароо чыгаруулары керек. Булардын колдору кычышып араң турушат. Өзүң карачы, көрдүңбү? Биринин артынан бири агылып келүүдө. Эл канчалык көбөйгөн сайын ошончолук булардын каны кызый берет. Али кеч боло электе чыгып, алар менен ачык сүйлөшүшүм керек. Чочуп турам, Роберт, тобокелге салбасаңчы. Тобокелге салбаганы кандай? Мен аларга Филофейдин ачылышы жөнүндө оюмду айтам. Сен аны макалаңда айтпадыңбы? Алас же таптакыр жок койсе. Тигил кишилер макала окушпайт. Роберт, карасаң, жасап жаткандарын. Сенин портретиңди өрттөп жатышат. Менин портретимди? Мен эмне, саясий лидер белем. Кара, сенин фотографияңдын чоңойтулган көчүрмөсү экен. Эмне демекчимин? Кагазды өрттөп жатышканы өкүнүштүү. Полиция деген кайда? Полициянын бул жерде эмне тиешеси бар? Полиция келген, тигине. Кире бериште үчөө турбайбы? Сен байкаган жоксуңбу аларды? Болгон үчөөбү? Анда эмне үчүн унчугушпайт? Алар эмне кылышмак эле? Кимдир бирөө дагы бирөөнүн портретин өрттөгөндө жакшы көрөт тура, болгону ушул. Мындайды телевизордон нечен ирет көргөн элем.
Эми минтип өзүң көрүп жатам. Кайдагы бир Индиядагыдай тим эле өзү. Ой, Энтони келсе экен тез эле. Алар эмне үчүн эмдигиче жок я? Билбейм, бул мезгилде тыгын болот. Өзүң билесиң да. Экөө тунжурап калышты. Туруп турууну дагы, отурууну да, сүйлөөнү да, сүйлөбөөнү да каалашпады. Аңгыча сүрмө топ дуулдап козголо түштү дагы команда берилгенсип, Борг жазалансын деп бир кишидей кыйкырып киришти. Жаалданган кыйкырык күч алды. Чыдоо кыйын боло баштады. Сүрмө топ Роберт Боргтун чыгып келишин талап кылды. Кайдан экени белгисиз чекелери боелгон аялдар пайда болду. Ал трибундун жаңы номерин булгалашып, кыйкырып киришти. Борг шумшук, Боргтун чекесине Кассандранын тамгасын басуу керек. Кассандранын тамгасы үчүн аны жан чуу керек. Борг шумшук, башка топ ордоктуку ак сөз деп бакырды. Кырдаал кыйындады. Сүрмө топ делөөрүп алды. Полицейскилер тартипке чакырышканы менен эч жардам бере алышпады. Алардын бирөө топтун арасына зорго суурулуп чыкты дагы машинадан кайдадыр телефон чала баштады. Жардам сурады көрүнөт. Сүрмө топ селдей каптап үйдү көздөй жөнөдү. Көпчүлүктүн кысымынан отургучтар талкаланып, аллеядагы фонарлар жерге кулап түштү. Алкымдар айрылганча кыйкырышып, адам чыдагыс ызы чуу көтөрүлдү. Эринин пиджак кийип жатканын көрө калып, Жесси чоочуп кетти. Кайда барасың? Тышка чыкпа. Борг Жессини ары түрттү. Ушул секундадан баштап анын дароо караңгылай түшкөн каректеринде дүйнө анын мурдагы кабылдоосунун чегинен кайдадыр башка жака жылышып кетти. Экөөнүн көздөрү бири-бирине уронду. Жандары кейип турду. Бирок кайдагы бир алыс жакта жүргөн сыяктанып, "Мени кармаба, менин тагдырыма жазылганды көрүшүм керек" деди. Жессинин аргасы түгөнүп, өңү бузула түштү. "Сен өлүмгө баратасың?" Аргаганча Борг күңк этти. "Баары бир барышым керек." Ал эмнегедир кийим илгичтен калпагын алды да сыртка чечкиндүү кадам шилтеди. Сыртка чыкты. Ошол замат аны ысык илеп, аны чыдамсыздана күтүп, тирүүлөй жалындап турган топтун толкуну урду. Ал көрүнөрү менен дуу жарылган кыйкырыктан аба термелди. Транспаранттар менен плакаттар дароо сорок-сорок кыймылга келди. Ар бири өз плакатын Боргтун көзүнө сайып көрсөтүүгө беленденди. Ал алдында тургандардын баарын кыдырата карап жана бирөөнүн дагы өңүн айырып көрө албай, өзүнүн чабытынан ден дароо жылмайып эшиктин алдында турду. Анан калпагын шап кие салды дагы көз ирмем ичинде демейдеги калыбына келди. Жазы маңдай, жарык жүз, саал, жүлжүйүңкү келген чүңүрөкөй кой көздөрү, ээги жана мойну алей бекем, ак чач москоол чал болду да калды. Ал азыр бир жолу франкфурттук журналисттер айткандай абалга асканын өзү болчу. Тыным боло калганда өрүп көгөндүктөн каргылданган үн менен Борг бир нече сөз айтууга үлгүрдү. "Кассандра эмбриондор, ал биздин шорубуз да, биздин күнөөбүз да. Биз анын алдында жооп беришибиз керек." Бир аял ага мышыктай атырылды. "А сен муну көрдүңбү?" деп ал так түшкөн чекесин сайды. "Бул тамганы мага тигил космостогу Азезил басып отурат. Мына оку, Азезилдин ырын Азезил коштойт" деди да аял футурологду анын макаласы басылган газета менен бетке шакылдатып чаба баштады. Газета тытылып кетти. Калпак баштан ыргыды жана дароо тебеленди да калды. Аял болсо албууттанып кыйкыра берди. Сыягы үйүндө ушинтип кыйкырып көнгөн неме болсо керек. "Мунун жазмакерлигин кара. Мен сени жаздырам. Мен тигил космоско чейин жетем. Мен жанагы Филофей деген Азезилди муунтуп өлтүрөм. Ур аны, ур!" деп кыйкырышты аялдын албууттанганына кандары кызыган тегеректегилер. "Бери сүйрө аны, бери сүйрө" деп бакырышты артта тургандар. Анан Боргту көздөй муштумдарын түйгөн бойдон жөнөштү. Ага ондогон кол кармашты. Анан баары аралашып кетти. Жесси түртүндү да калды. Анын жалбарганына да, көз жашына да эч ким көңүл бурбады. Мына ушул жапайы сценаны тартып алууга аракеттенген телевизионщиктердин тобу да будаланды. Аппаратура тебеленди да калды. Кандайдыр бир чара көрүүгө далалаттанган бир нече полицейскилердин өздөрү дагы айлампадагы чамындыдан жаман болду. Роберт Боргту болсо бир жака, кайда экени белгисиз, бир жакка сүйрөп баратышты. Аны алкымдан, чаштан алышып,
жама жайын айра тартып, бетин таанылгыс кылып канга боюп, ар кимиси өз тарабына сүйрөп жатты. Сүрмө топ жада калса, өзүн өзү жаалдана тебеледи. Анан ушунун өзү каарды жана жек көрүүчүлүктү ого бетер күчөттү. Мына ушул чакчылекей чаңбудуңда адисинен ашкан бир топ киши футурологдун ээн багына, бассейндин жанына туш болушту. Ал дал ушул жерде дүйнөлүк рухтун купуя сырларын ачмакчы болуп, кумга кандайдыр бир табышмактуу чиймелерин чийчү эмес беле? Анан дал ушул жерде болбой койбос нерсе болду. Кимдир бирөө кайдан жайдан таап алган темир таяк менен Боргту тиштенип туруп баштан ары уруп калды. Борг катуу бакырып алды да эки кол менен башын басып чалкасынан кетти. Ал канга боелуп чабалактап жатканына карабай тепкилей беришти. Аңгыча сүрмө топто кандайдыр бир жаңы кыймыл пайда болду. Кандайдыр бир күчтүү адамдар Боргту көздөй умтулушуп, жолундагылардын баарын туш-тушка ыргыта түртүп келатышты. Бул космос менен байланыш түзмөкчү болушкан Энтони Юнгер жана анын жолдоштору эле. Алардын байланышынын эми бул жерде тыйындай кереги жок болчу. Алар өлөрчү тепки жеп жаткан Боргко тез эле жетип келишти. Бул эмне кылганыңар? Бул кимдин колунан келген иш? Энтони Юнгер колуна тийгендердин баарын туш-тушка ыргыта берди. Кылмышкерлер, баарыңар кылмышкерсиңер. Киши өлтүргүчсүңөр, канкорсуңар. Төбөдө полицейскийдин вертолету төмөндөп келатты. Анын барасынан кулак тундурган ышкырыгы жердеги кыйкырыкты угузбай салды. Катуу шамал көтөрүлдү. Бул үнсүз фильмдеги сценаны элестетти. Унчукпаган жаалданган топ. Вертолет конду, андан дубинкаларын кармап, полицейскилер секирип түшө баштады. Сүрмө топ ошондо гана эсине келип, туш-тушка чачырап кача берди. Көпчүлүгү супермаркет тарапка, машиналарына дыр коюшту. Бир кыйласы шашып-пушуп машиналарын бурушуп, бир заматта көздөн кайын болушту. Бир нече минуттан кийин жан адам калган жок. Энтони Юнгер эки жардамчысы менен Роберт Боргтун чулоосуз жанчылган денесин көрүп, дагы бирөө акыл эсинен ажыраган, мүдүрүлүп чалынган жессини колтуктап келатты. Алар баары полицейскилер менен кошо вертолетко чыгышты. Андан кийин Юнгердин жардамчылары кайра жерге түшүшүп, космос менен байланыштыруучу аппаратура жүктөлгөн өздөрүнүн машиналарына отурушту. Вертолет асманга көтөрүлө баштады. Ал үйдөн жогору тип-тик учуп чыкты. Теребел жымжырт боло түштү. Айланада эч бир жан жок. Эшик каалгалары талкаланган, отургучтары туш-тушка ыргытылган, фонарлары умкурлуп ташталган жана апенди чалыш футурологдун ээн багы тебеленип тепселип, үйдүн айланасында кыбыр эткен жан жок болчу. Бул ташталканы чыгарылган, жылас болгон ээн талаа эле. 1 минуттан кийин вертолет гольф талаалардын үстүнөн учуп баратты. Роберт Борг качандыр бир кезде ушул жерге келгенди жакшы көрчү. Кече жакында эле ушул күнөс, мелтиреген жашыл шалбаа түшүнө кирип, маркум досу Макс Фрайд аны айдын гольф талааларына чакырган эле. Вертолет шаардын ооруканасына бет алды. Энтони Роберт Боргтун үстүнө эңкейди. Өзүнүн үстүндөгү көйнөгүн чечип салып, башын таңды. Бул кан токтотуунун аракети эле. Ал Роберт Боргтун көйнөк менен урулган башын тизесине коюп, тирүүлүктүн жышааны барбы, жокпу байкоого аракеттенди. Керемет болуп кетерине үмүттөндү. Кайсы бир көзүрмемде футурологдун өзүнө жан киргенсип, көзүнүн жапкактары билинер билинбес кыймылга келди. Юнгер аны байкай койду. Экөөнүн көздөрү урунуша калды. Борг Юнгерди балким тааныды. Алар өмүрүндө биринчи ирет жүз көрүштү жана ошол замат кош айтышты. Биротоло түбөлүккө Роберт Боргтун башы шылттай түштү. Юнгер боздоп ыйлап жиберди. Жесси жансыз жаткан эрин түшүнбөй нес маскарады. Полицейскилер баштарын үнсүз чайкашып, кайгы бөлүшкөндүктөрүн билдиришкенсиди. Вертолет оорукана борбордун үстүнөн төмөндөй баштады. Бирок кеч болуп калган эле. Ошол замат океанда катуу толкун башталды. Метео кызмат компьютердик каналдар боюнча Атлантиканын жээгиндеги катуу толкун жөнүндө кабарды шашылыш таратты. Атлантика мейкиндеги үстүнөн учуп бараткан самолеттор катуу калдактады. Кораблдин командирлери жүргүнчүлөрдөн куралдарын курчанууну,
орундарынан турбоону суранышып, учуунун татаалдыгы жөнүндө жердеги кызматтарга радар менен кабарлап жатышты. Стюардессалар жылмаюуга аракеттенишкен менен пайдасы болбоду. Атлантиканын жаалы чындап катуу болчу. Киттер гана ааламдын радарлары демейдегисиндей, өздөрү сезгендердин баарын, кабыл алгандардын баарын, аалам жаңыргын өздөрүнө камтып баратышты. Ошентип киттер турна мисал сап тартып, океанды шынаадай жиреп сүзүп баратышты. Океан алардын бул тартибин бузууга, кайрартка бурууга аракеттенди. Бирок азыр тоодой толкунга бирде көмүлө калышып, бирде кайра калкып чыгып, анан кайра көмүлүп, алда сура кармашып сүзүп келе беришти. Аларга мынча дем берип, минтип кубалап келаткан күч кайсы? Алар эмнеге жана кайда сүзүп баратышат? Москвада Кызыл Аянтта түндүн бир окуму, үкү учуп чыкчу маал чукулдап келатат. Ал азыр Спасский мунарасындагы сааттын алдында үргүлөп отурат. Төмөн учуп түшүүчү учурду күтүүдө. Ал бүгүн бөтөнчө кооптуу. Дүйнөдө бир жоболоң бар. Үкү аны сезүүдө. Бир жоболоң бар. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кассандра тамгасы романынын 9-бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.